Assalamu alaikum, урматтуу достор, туугандар, Жалал Абад шаарынын тургундары жана меймандары. Бүгүн мен азыр Барбы театрга депутаттар менен, шаардык депутаттар менен жолугушууга кетип атып. Азыр ал бери бир 10-15 мүнөт убактым бар. Өтүп кетип атам. Могу илгертен мен мектепте окугандан бери келип жүргөн Жалал Абад анда шаардык эле азыр областтык китепканасы болуп калган. Азыр көптөн бери бирок келем бул жак. Бүгүн Токтогул 20 дарегиде. Бул кичине мен мектепте окуп жүргөндө ушул имаратта эле. Мына бул имарат билбейм канчанчы жылкы. Мына шифрлары дагы эле эскирип бүтүптүр, тактайлары да эле мына корон тамбашысы да эле эскирип бүтүптүр. Туалет эшикте мына карагыла, бул крышасы. Университетте окуп жүргөндө мына окуу залы, бул Центр гражданского и цифрового образования дейт. Жаңы ачылган окшойт. Жанагы шаарларга караганда. Бул жерден жанагы эле да окуу залы, бул жерге мектепте окуп жүргөн, университетте окуп жүргөндө келчү элек. Бул жак фондторду мындай кылып цифровой кылып ташаптыр да, бул жакта компьютерлерди коюп, ноутбуктарды. Жакшы, бияка ноутбуктарды коюптур, макул, жакшы. Мына оформлениялары, сейле же директор эле азыр ким экен билбейм. Жалал Абад китепкананын өнүктөштөрү, өнүктөштөр экен мыналар. Мына эшиктер жанагы СССРдики да булчу. Бул жак. Саламатсызбы? Жакшысыңарбы? Бул абонемент бөлүмү экен. Саламатсыңарбы? Өз 20 жыл мурун кандай болсо ошон боюнча эчтеке өзгөрбөптүр, жаңылап турабыз. Жок, бир кылымдык китепкана. Могу здание канчанчы жылкы өзү? Китепкана болгонуна 1926 жыл болгон. 26-жыл болгон. Ага чейин башка бир эме. 100 жыл болуптур да бул имараты. Бир кылым болгон. Эми шаар жакшы заманбап библиотека куруп берсе жакшы болмок. Кандай эле ошентип. Азыркы заманбап ошондо окурмандар дагы тартылмак да. Ооба. Азырынча аракет кылып ушундай бир кылымдык китепкана болсо деле Кудайга шүгүр иштеп атабыз, окурмандарыбыз көп. Бирок баягы заман талабына ылайыктуу китепкана болгон жакшы да. Ооба, жаңы информационный. Бул жак читальный зал андай цифровой компьютерный болуп кетиптир, Ооба. Аяктуу ошол оңдошуп баягы. Жакшы оңдосо дагы барбыр могу. Здание эски экен, мектепте окуп жүргөндө келгенде ушундай эле. Мектеп. Директор ким? Зейнежелеби дагы? Сейлежа. Бул жак абонемент тоже, да? Мына бул кабинет экен. Бул жактар башка эсепчи экен, бул жакта сейлежи. Телекансы. Бул жак бияк компьютерлер, телевизор коюлуп кетиптир. Саламатсыңарбы эжекелер, кандайсыңар? Келдик. Адилеттүү жарандар каналынан жөн азыр өтүп кетип атып, мен бул мектепте окуп жүргөндө бир 30-40 жыл мурун келчү элем дейм да, бул жакачы азыр келсем өзгөрүүлөр бар экен, бирок имарат эскилик экен да, заманбап имарат керек экен. Азыр как раз депутаттар менен жолугушуу болот. Ушул маселени көтөрөйүнчү. Сейлежеге. Мына сейлежеби. Кандай эже? Жакшысызбы? Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, рахмат. Жакшы, рахмат. Жүрөш ушул. Илгерте ушул жерде окучу элек депчи. Сейлеже, азырчы муну биз Марсель, мен бир канча, бир 20-30 жыл мурун келчү элек бияка. Ошо имарат ошол эле боюнча экен, өзгөрүүлөр болуптур. Бирок имарат барбир жана экен да. Курулуш керек. Жакын арада мындай пландарда жокпу шаарды жанагысы? Пландар бар.
Buyursa bıyılkıga деп атат, бирок жыл сайын быйылкыга деп келебиз. Долбоорубуз даяр. Даяр долбоор. Долбоор даяр, эми мамлекеттен каржы бөлүнсө эле болот. Азыр могул быйыл мамлекеттен 2 миллиард сом жалапатка бөлүнүптүр дейт. Эмне курушсак, эмнеге жумшасак дейт. Ошого биз киргенбиз. Киргенсиңерби? Институттук бир акчага киргенбиз. Мына эскизный проектибиз. Бар экен. Ооба, мындай үйчү, ушундай бул заманбап подвалы, мына уясы менен. Ошондой заманбап китепкана болсо. Ооба, мына буйруса, мына. Ушул жерге эле? Ушул жерге эле ордуна эле, китепкананын эле ордуна курулат. Мына наркы тарабы. Мынакей. Буйруса, ушуну быйыл неме болот деп атат. Мынакей бул тиги площадь тарапты карап жаткан жагы. Эми Шаардын бир көркүсүн ачып туруп. Шаардын көркү да болот, анан мындай неме да болот. Мынакей. Ушунуку жакшы. Эми ошол быйыл ишке ашса сонун иш болмок. Азыр просто өтүп кетип атып. Бир кирип көрөйүнчү. Условиялар менен мына көрдүңөрбү? Баардык шарттары, окурмандар кийимдерин чечип, бүт мүмкүнчүлүктөрү бар, мына бүт санузелдери менен. Эми заманбап болот эгерде ушул иштин жүрүшүн ашып калса. Азыр үмүтүбүз чоң, бирок азыр 4,5-да как раз шаардык кеңештин депутаттары менен жолугушуу болот. Азыр ушул маселени да бир көтөрөйүн. Жакшы болот эле. Ошол эсейлежем бар эле бул жерде убактысында так кылып кирип учурашпайын деп. Болуптур, рахмат интервьюга. Ооба, буйруса чоң үмүттөрүбүз бар. Быйыл болуп калат экен да. Ооба.